Алайбек Алымбаев Жогорку Кеңештин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалды. Кыргызстанда акыркы жумада коронавирустун 19 жаңы учуру катталды. Теңиз бөлтүрүк 10 январга чейин камакта калтырылды. Кореялык ишкерлер Нарын областына чакан ГЭС курууну пландоодо. Быйыл дыйкандарга 869 техника лизингге берилди. Кыргызстандык спортчулар джиу-джитсу боюнча дүйнө чемпионатында 5 медаль жеңди. Алайбек Алымбаев Жогорку Кеңештин аппарат жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалды. Парламенттин басма сөз кызматынан билдиришкенде, тиешелүү тескемеге Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев кол койду. Алайбек Алымбаев 1980-жылы 5 апрелде туулган, жогорку билимдүү. Кыргызстанда 7 ноябрдан 14 ноябрга чейинки аралыкта коронавирустун жаңы 19 учуру катталды. Маалыматка ылайык катталган учурлардын ичинен 4-өөсү ооруканага жаткырылып, 15-и үй шартында дарыланууда. 2022 жылдын 14 октябрына карата өлкөнүн бардык областы жашыл зонада жайгашкан. Ал эми 2022 жылдын 10 ай 14 күнүнө карата коронавирустун 21735 учуру катталган. Кумтөр Gold Company Жактын мурдагы тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк 2023 жылдын 10 январына чейин камакта калтырылды. Мындай чечим Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда кабыл алынды. Мындан мурда Октябрь райондук соту Теңиз Бөлтүрүктү 2022 жылдын 10 ноябрына чейин камакта калтыруу чечимин чыгарган. Эскерте кетсек, Бөлтүрүк Кумтөр Gold Company'деги коррупциялык кылмыш фактылары боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Президенти Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешев Кореяга атайын иш сапары менен барып келди. Маалыматка ылайык, иш сапарынын жүрүшүндө Нарын областы менен Кореянын Гангвондо Инже округунун ортосунда достук алакасы түзүлүп, өз ара кызматташуу, тажрыйба алмашуу жана айыл чарба долбоорлорун жылдыруу меморандумуна кол койду. Белгиленгендей, кореялык ишкерлер Нарын областына 5 мегаваттык чакан ГЭС куруу маселесин карап берерин билдиришти. Учурда ГЭС курууга ылайыктуу аймакты тандоо, даярдоо иштери башталды. Белгилей кетсек, Нарын областынын гидроэнергетикалык потенциалы өтө жогору болгондуктан 2,5 мегаваттык суу электр станциялары куруу мүмкүнчүлүгү бар. 2022 жылы дыйкандарга 2 миллиард 549 миллион сомго 869 техника лизингге берилди. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күнгө карата бардыгы болуп 8 миллиард 852,8 миллион сомго 4645 даана техника лизинг жолу аркылуу дыйкандарга берилген. Айыл банк аркылуу айылдык товар өндүрүүчүлөргө лизингге даана эгиндер, оруп жыйноочу комбайндарды, ар түрдүү үлгүдөгү тракторлорду жана башка айыл чарба шаймандарын жеңилдетилген шарттарда жылдык үстөөгө 6-9% менен 7 жылдан 10 жылга чейин лизингге берилүүдө. Кыргызстандын джиу-джитсу боюнча улуттук курама командасы Абу-Даби шаарында өткөн дүйнө чемпионатында 5 медаль жеңди. Балбандар 2 күмүш жана 3 коло утту. 94 кг салмакта Иса Ахмедов жана пара джиу-джитсу боюнча 77 кг салмак категориясында Азат Бакиров күмүш байгенин ээси болушту. Ал эми 56 кг салмакта Жылдызбек Абылов, 50 кг салмакта Нуртилек Сатыбалдиев жана 46 кг салмак категориясында Абдулла Рахманов 3-орунду ээледи.